Саясатчылар bir siyasi tema kılıp aldı. Uşul жерге келет шайлоо сайын. Ушул жерди парк кылып беребиз, сквер кылып жиберген, ушул жерди шылуундар сатып жиберген деп менин атымды айта алышпай, сыртынан айтып кетишет. Бул жер мен замакин болуп турганда бөлүнгөн жер. Бул деле кыргыздарга бөлүнгөн. Бул деле үйү жок байкуштарга бөлүнгөн жер. Ошону кээ бирөөлөр саясатташтырып, эл менен эки элди чабыштырып, ушундай ситуацияга алып келди. Менин айтарым, мына бүгүн эртең менен сиздер келгенсиздер, ошол мен ушактап аткан, мен жөнүндө жаман сөз айтып аткан кишилерди бүгүн чогултуп бергилечи деп суран делем, ушу көчөдө. Келсе ошолор сөз сүйлөп, чындап эле мен ушул жерден сатып жиберсем, ушул жерди туура эмес бөлүп жиберсем, мага претензияларын айтса, бетиме коюп берсе мен мойнума алам. Бирок тилекке каршы аларды көрбөй атам да, баягы эле эртең менен жолуккан кишилер бул жерде. Бул 2005-жылы революциядан кийин, кыскача 2 минут таркайын. Революциядан кийин шаарда 7 областтан келип, бардык шаар боюнча басып алуулар башталганда өкмөттүн токтому чыккан. Шаардагы жаңы конуштардын баарын карап көрүп, корректировка кылып, мүмкүн болгон жерлер үй салганга бөлүнүп берилсе. Ошонун ичинде ушул көчө бар. Тилекке каршы кийин бул жерде чыккан токтом жоголуп кетип, 266 акиматтан. Анан ошондон бери сотто келатат. 18 жыл болду. Бул жерде жалаң колунда жок. Мугалим, милиция, госслужба, мугалимди иштегендер алган, медиктер. Ошон үчүн бул жерге алар сала алышпай атат. Акчасы бар чоңдор каналдын жээгине Ататүрк парктын ичине салып койду. Бул жер мыйзамды сыйлаган адамдар. Ал эми жанагы анча-мынча ызы чыгылып жүргөндөргө бүгүн келсе мен ачык айтат элем, огороддорун бери чыгарып алгандар. Анан кийин өзүнүн границасынан бир 10 метр чыгып алып, 8 соттун ордуна 15 соту келип отургандар кичине ызы чыгылып атат. Баары мыйзам чегинде чечилиш керек. Мыйзам чегинде парк болсо парк болуп калыш керек. Жок, элге жер бөлүнөт десе мыйзам чегинде жер болуп калыш керек. Баарыбыз мыйзамды сыйлашыбыз керек. Анан менин көзүмчө эч ким айта албайт. Революция болгон сайын арыз жазылат. Ушул жерде Айткулов Муктар сатып жиберген деп. Мен кагаздарым көрсөтөм, мен сатып жиберсем уже давно камак түрмөдө чиритет эле го. Мен Арчыбеште жашап атам. Сатып алгандар үйүмдө барып, ошол жерден үйүмө кирип алат эле го. Биз үй сала албай атабыз, сен үйүңдө жашап атасың деп. Ошон үчүн андай ушактарга мен терикпейм. Сиздер ага ишенбеңиздер. Баары мыйзам чегинде чечилет. Кудай буйруп, мен депутат болуп барып калсам, биринчи ушул маселени чечем. Эки элди кайраштырбай, элдерди убара кылбай бул маселени чечиш керек. Парк болобу, парк кылыш керек. Элге берилеби, элге бериш керек, ачыгын айтыш керек. Анан шайлоо келгенде ушул жерди баягы бирөө колуна саясий тема кылып, колуна көзүр кылып, андай-мындай кылам деп айта бербеш керек. Жакшынакай магистралдай кылып, бир даракты эметип коюп, ошонун жанына скамейка коюп берсеңиз, бала чакабыз менен келип, кечинде сүйлөшүп, баарлашып отурган жакшы. Азыр үйүбүздөн чыкпайбыз, ар кимиздей королордун баарын бет. Ошол өтүп кетиңиз тилейм. Жолуңуз ачык болсун. Бардык жакшылыктарды айтып бирге өткөрүп жүрө берели. Мен мисалы үчүн колдойт элем. Байкени, Муктар Байкен анткени ушул жерде башында келгенде ылай болчу, вообще страшный болчу. Бир поля эчтеке жок. Жок нерседен бар кылган бул деген эң чоң ийгилик десем болот. Анткени бул Байкенин эмгеги зор. Ушул жерди түптөгөн ушул Байке. Мен 95-жылы келгем, эчтеке жокту. Бүт чычыр жана сары тикен басып эле эчтеке маршрутта жүрчү эмес кокон тикен. Ошонто анан каяктагы жерге келдик деп таң калып, мына эми өнүгүп өсүп атабыз. Өнүгүп өскөнгө чейин Муктар Байке акимиятты иштетиңсе, ошого чейин Арчабеши гүлдөп кетти, Жакшынакай болуп эле. Билбесе келбейт эле 32 жылдан бери ушул жерди түптөгөн, докторду алып келген, жолду неметкен, башатты кылып кеткен ушул киши да. Сыйлайбыз баарыбыз деп. Мамлекетти оңдош бир эле шайлоочулардын колунда, шайлоодун колунда. Биз ушу шайлоо системасын оңдой албай эле ушу келатабыз. Ошон үчүн мамлекетибиз оңолбойт. Эл оңойгон үчүн мамлекет оңолбойт. Эч качан акчага алданбагыла. Мен Муктардын талапкерлигин колдойм. Арчабешиктен немесин абдан жакшы билет, шартын. Мына ушул Арчабешикте жүрүп ашыкча байлык деле жыйнаган жок, көрдүңөр да. Эгер байлык жыйнаса
Бүгін күтіріп тұрады эле да. Андай деле күтірген жоқ. Рахмат. Мен сөзім ушу. Сени колдойбуз, Муктар. Рахмат сага, ушунчалык элди ушунча кара чоң эми жакында шаар болуп кетет. Мына мындан 10 жыл мурун магистралды көрдүм эле мен картадан, Муктар. Билесиң да. Тетиги жака базар көчөт деген, ош базарда. Ишенген эмес эле. Мен картадан көрсөткөн да, могу жер магистрал болот. Мындан Ош Жалал-Абад жолу болот. Тетиги жерге ош базарлар көчөт бул жака. Шаар таза болот деген. Мына келди. Мына көрдүм, Кудай буйрусачы. Муктар, биз сени колдойбуз. Муктар Мукуловичтин жолу ачылып, Алла Таала момин деп, ушу өтүп кетсе, биз Арча Бешиктин жашоочулары бардык көйгөйүбүздү бул кишиге барып айта беребиз. Тетияка жетпейбиз, туурабы? Ошон үчүн баарыңыздарды 12 номер Муктар Мукуловичке салышы доошуңарды беришиңерди өтүнөм, суранам. Кошуналарды, туугандардын баарына баягы ушу 1 сааттык эле убакыт ошону колдонуп колдойлу. Муктар байкени колдойбузбу? Кайсы көчө?